Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикириңиздер менен бөлүшүңүздөр. Мексикада дайынсыз болуп жаткан кыргыз жараны байланышка чыкты. Буга чейин Тышкы иштер министрлигине Мексикада кыргыз жараны дайынсыз болуп жатканын билдиришкен. Колдоо болгон маалымат боюнча, аталган жаран Канкун шаарында Мексикада болгон жана Кыргызстанга учуп келүүнү пландап жаткан. Кыргыз Республикасынын АКШдагы чет өлкөдөгү мекемелери керектүү издөө иштерин улантып, дайынсыз жоголгон жарандын жакындары менен байланышта дешкен. Жергиликтүү ЖМКлар жазгандай, Канкунда дайынсыз болуп жаткан кыргызстандык табылды. Ал жакындары менен байланышып, алсыз экенин, бирок жакынкы күндөрү Кыргызстанга айтып келүүнү пландап жатканын билдирген. Видеодо ал эсин жоготуп, клиникага түшкөнүн айткан. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды Рождество майрамы менен куттуктады. 7 январда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кыргызстандыктарды Рождество майрамы менен куттуктады. Куттуктоону кыргызча которуп беребиз. Урматтуу Кыргыз Республикасынын жарандары, кымбаттуу христиандар, сиздерди жарыктуу, үмүттүү жана сүйүүнүн символу туткан Рождество майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул улуу майрам бизге мээримдүүлүктү, боорукерликти, жакындарга кам көрүүнү, ар бирибиз коомдогу тынчтык жана гармония үчүн жоопкерчиликтүү экенибизди эске салып турат. Рождество майрамы дүйнөдөгү миллиондогон адамдарды кайрымдуулуктун, биримдиктин жана акыйкаттыктын айланасында бириктирет. Кыргызстан өзүнүн көп кылымдык тарыхы, конфессиялар аралык тилдештик салты жана элдердин достугу менен сыймыктанат. Биздин өлкөбүз өз ара сыйлашуу менен достукта жашаган ар кандай маданият менен дин өкүлдөрү үчүн өз үйү болуп келет. Ушул гармония биздин байлыгыбыз, биз аны сактоого, сыйлоого жана кийинки муундарга берүүгө милдеттүүбүз. Бүгүнкү майрам күнү православ коомчулугунун биздин өлкөбүздүн өнүгүүсүнө кошкон салымын өзгөчө белгилегибиз келет. Сиздердин эмгек, руханий кызматтарыңыздар, жакшылыкка жана жаратмандыкка умтулууңуздар бийик идеалдарга бекемдигиңиздердин анык үлгүсү болуп келүүдө. Рождество майрамынын жарыгы сиздердин жүрөктүү эргүүгө жана кубанычка толтуруп, үйлөрүңүздөрдө тынчтык жана бакубаттыкты алып келсин. Ар бирибиз муктаж болгон адамдарга тирек болуп, айланабыздагылар менен жылуулукту, жарыкты бөлүшө билели. Сиздерге бекем ден соолук, тынччылык жана бакыт каалайм. Жаңы жыл сиздерге үй бүлөңүздөргө кубаныч, ийгилик жана өнүгүү алып келсин, деген президент Садыр Жапаров. Кыргызстандын окуучулары биология боюнча олимпиададан 25 медаль жеңип алышты. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлиги кабарлады. Кыргызстандык 25 мектеп окуучусу биология боюнча Mendels Biology International Olympiad олимпиадасында алдыңкы орундарга жетишкен. 25 окуучунун 3-өө алтын медаль, 7 окуучу күмүш медаль, калгандары коло медалды утуп алышкан. Олимпиадада дистанттык түрдө 8 өлкө арасында өткөн. Камчыбек Ташиев неберелери менен соода борбордо жүргөн видео тарады. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев неберелери менен соода борбордо жүргөн видео тарады. Камчы Кыдыршаевич кышкы каникулду неберелери менен өткөрүүдө күтүүсүздөн көрүп калдым, деп жазган видеонун автору. Орусияда кыргызстандык 15 жаштагы кызды сүзүп кетти. Санкт-Петербургда кыргыз жараны Kia Rio үлгүсүндөгү унаасы менен 15 жаштагы кызды сүзүп кеткен. Бул тууралуу 78 чекит тру басылмасы жазып чыкты. Маалыматка караганда, кыз ооруканага орточо оор абалда түшкөн. Ал жөө адамдар өтүүчү өтмөк менен бара жаткан. Кырсык боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Айдоочунун буга чейин жол эрежесин бузгандыгы үчүн 5 жолу административдик жоопкерчиликке тартылганы да айтылды.
Тибетте 7 балга жеткен жер титирөө катталып 53 киши каза болду. Кытайдын түштүк батышындагы Тибетте катуу жер титирөөдөн кеминде 53 киши мерт болду, дагы 62 адам жабыркаган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигине таянып Кытайдын борбордук телеканалы кабарлады. Кырсык көптөгөн имараттардын бузулушуна алып келди. Жергиликтүү бийлик издөө куткаруу иштерин жүргүзүү үчүн ресурстарды топтоп жатат. Маалыматтарга караганда кайра жер титирөөнүн пайда болуу коркунучуна байланыштуу калкты эвакуациялоо жүргүзүлүүдө. Жергиликтүү өрт куткаруу тобу эпицентрге жакын жердеги адамдарды иликтөө жана куткаруу үчүн 1,5 миңден ашуун адамды жөнөттү. Маалыматтарга караганда жер титирөөнүн күчү 7,1 балга жеткен. Кыргызстандын сырттан көмүр сатып алуусу 2 эсеге азайды. Кыргыз Республикасы өткөн жылдын январь айынан октябрдын аягына чейин 463 миң тонна көмүр импорттогон. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети маалымдады. Көмүр экспорттогон өлкөлөр Казакстан 462 тонна, Россия 697 тонна, Өзбекстан 50 тонна. Мындан тышкары Кытай менен Түркиядан да аз көлөмдө көмүр ташылган. Комитеттин маалыматы боюнча аталган күйүүчү каражатты импорттоо 2 эсеге азайган. 2023 жылдын январь-октябрь айларынын аралыгында өлкөгө 944 миң тонна таш көмүр жана күрөң көмүр алып келинген. Күрөң көмүрдүн импорты 15 тоннага жеткен эмес. Эмбак номерин 0772 92 19 97 Бегмайты деп чыгат. Сберкарта өзүмүн атымда Бегмайты деп чыгат. Кызымдын диагнозу ДЦП. Ошол кызым төлөгөндөн баштап ушул оору менен ооруп келет. Өзүм жалгыз бой энемин. Индия мамлекетинде опрессия болот. Сумма $25,000. Азыркы учурда $8,000 каражат жетпей жатат. $8,000 каражат чогулушуна да сиздерден жардам сурайм. Кызымдын ушу эртеңки келечеги үчүн жардамыңыздарды берип, аз-аздан болсо дагы оңуздарга биз муктажбыз. Өзүбүз кыла турган эч нерсебиз жок. Канча калган жаш балдар, кошуналарыбыздын балдары ушу кызым менен тең кыздары, балдары бар. Алар ойноп жүрөт, менин кызым ушу үйдө отурат. Ошо кыргыз элим жардам берип коюңуздар суранам. Баткенде жубайлар отурусунда чыр чыгып аял ооруканага түшкөнүн Баткен милициясынан билдиришти. 31 декабрь күнү түнкү саат 00:46 чамасында Баткен облустук биргелешкен ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнөн Баткен район суу башы айыл аймагынын 31 жаштагы тургуну денесинен жаракат алып түшкөндүгү боюнча кабарланган. Бул маалыматты Баткен милициясынын маалыматтарын электрондук журналына катталып, ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барып кароо жүргүзүп, тиешелүү экспертизаларды дайындаган. Сурак учурунда жабырлануучунун 32 жаштагы күйөөсү 30 декабрь күнү аялы менен пикир келишпестиктен уруша кеткендигин билдирген. Учурда аялдын абалы туруктуу орто, ал өзүнүн көрсөтмөсүндө өзүнө өзү кол салгандыгын, эч кимге арыз доосу жок экендигин билдирген. Азыркы убакта тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Тажикстандыктарды жаңы жыл менен Эмомали Рахмон эмес, уулу куттуктады. Тажикстан президенти мекендештерин жаңы 2025 жыл менен куттуктаган жок. Анын ордуна уулу болгон Душанбе шаарынын мэри жана өлкөнүн парламенттин спикери элге кайрылуу жасады. Бул тууралуу Евразийский брифинг телеграм каналы билдирди. Маалыматка караганда 31 декабрда президенттин салттуу видео кайрылуусу республикалык телеканалдарда көрсөтүлгөн эмес. Ал менен куттуктоонун текстик версиясы Тажик мамлекет башчысынын расмий сайтында жарыяланган эмес. Тажикстандын президентинин ордуна анын уулу Рустам Эмомали өткөн 2024 жылдын жыйынтыгын чыгарып, мамлекет башчысынын атынан сүйлөгөн. Эмне үчүн салтка айланган куттуктоону өзү жазаган жок, азырынча белгисиз. Сыргабаев Ошто жүк ташыган айдоочулар менен жолукту. Транспорт жана коммуникациялар министри Абсатар Сыргабаев Ош облусуна болгон иш сапарынын алкагында жүк ташыган айдоочулар менен жолугушту. Ведомстводан маалымдашкандай, жолугушууда айдоочулар туш болуп жаткан көйгөйлөр талкууланган. Министр Абсатар Сыргабаев эл аралык автомобилдик ташууларды аткарган айдоочуларга ыңгайлуу шарт түзүү, кыргызстандык жүк ташуучулардын кызыкчылыктарын коргоо максатында жасалып жаткан иштер тууралуу маалымат берип, быйыл уруксат кагаздары даздоо боюнча маселе жаралбай турганын билдирген. Мындан тышкары ведомство жетекчиси жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаментине электрондук уруксат кагаздарын берүүдө кандайдыр бир кемчиликтер жаралса тез арада жоюу боюнча жеринде тапшырмаларды берген.
Дүйшөнбек Зилалиев эч жакка чыкпоо тилгаты менен эркиндикке чыкканы белгилүү болду. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевди 2024-жылдын 30-сентябрында эч жакка чыкпоо тилгаты менен тергөө абагынан бошоткону 6-январда белгилүү болду. Бул тууралуу райондук соттун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык анын бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча өтүнүштү сотко тергөө тобунун башчысы Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгынын улуг тергөөчүсү берген. Бул тууралуу 13-сентябрда мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев менен геология жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик агенттигинин мурдагы директору Мелис Сатыбеков кармалган. Эртеси Бишкектин 1-май райондук соту Зилалиев 4-ноябрга чейин камалганын билдирген. УКМКлардын лицензия берүүдөгү жемкорлукка шек санап жатканын Азаттыкка атайын кызматтагы булактар билдиришкен. Жергиликтүү маалымат каражаттары экөө тең 2017-жылы кызматта турганда мыйзамсыз иштер жасаган деп шек саналып жатканын жазышкан. УКМКдагы булактар Сатыбеков 4-ноябрга чейин тергөө абагына камалганы кабарланган. 51 жаштагы Зилалиев 2016-2017 жылдары өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетин жетектеген. 2017 жылы августта өкмөттүн экономика маселелерин караган вице-премьер-министр болуп дайындалып, 2018 жылы мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна жетекчи болгон. 2018 жылдын октябрында Зилалиевге жазык кодексинин террорчулук жөнүндө атайылап жалган маалымат таратуу беренеси негизинде иш козголуп, шарттуу түрдө 3 жылга кесилген. Ал мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы күнү бомба тууралуу жалган маалымат тараткан деп айтылган. 2020 жылы анын үстүнөн башкы прокуратура жазык кодексинин мыйзамсыз баю беренеси менен кылмыш ишин козгоп, Бишкектин 1-май райондук соту 7 жылга кескен. 2021 жылы июнда жогорку сот Зилалиевге мыйзамсыз баю боюнча коюлган айыпты жокко чыгарып, ишти кайра кароого райондук сотуна жиберген. Жогорку сот Зилалиевдин жазык ишин жокко чыгарууга 1-инстанциядагы соттуу эрежелер бузулганын жөө келтирген. 44 жаштагы Мелис Сатыбеков тууралуу ачык булактарда кенен маалымат жок. Анын интернеттеги өмүр баянында энергетика жана өнөр жай министринин орун басары, геология жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик агенттигинин директору болуп иштегени тууралуу жазылган.